Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу тажвид сабагын үйрөнүүчү бир туугандар, буюрса 6-сабакка келдик. Кафирун сүрөсүн арабча кантип жеңил окуйбуз? Ушул тууралуу сөз кылабыз. Каналга подписаться кнопкасын басып катталып коюңуз. Биз болсо сабагыбызды баштадык. Алдын ала окуунун методу боюнча бир аз сөз кыла кетели. Адаттагыдай эле устаз окуйт, сиз болсо биринчи жакшылап угуп турасыз. Кайсы жерде кандай кылып окуп жатат. Андан кийинкиси устаз менен чогуу кайталашыңыз керек болот. Ар бир бөлүкчөнү так чыгарышыңыз керек. Мисалга алганда, ин десе сиз дагы ин деп, ан десе ан деп чыгарып турушуңуз керек болот. Анткени бөлүктөрүн туура эмес окусаңыз, сиз жалпы сүрөнү эч качан туура окуй албайсыз. Жалпы сүрөнү туура окуу үчүн анын ар бир бөлүгү туура болушу керек. Мисалга алганда, үйүңүз бекем болушу үчүн анын ар бир кышы бекем болуш керек да. Бардык кышы топуракка окшогон ушуланган кыш болсо, үйүңүз эч качан бекем турбайт. Ошол сыяктуу эле бул сүрөлөрдү окуп атканда дагы сүрө бекем туура болуш үчүн ар бир бөлүкчөсүн туура окуп үйрөнүшүбүз керек. Ошондо буюрса, толук сүрөнү туура окууну үйрөнөсүз. Бул методдун негизги максаты ошол, адаттагыдай эскерте кетели, ар бир харакатка көңүл буруп, ар бир муунга көңүл буруп окушуңуз керек. Муунга бөлүп беребиз. Ар бир муунду туура чыгарып окуп кете алсаңыз, иншалла, сиз калган муундарды бири-бирине кошкондо дагы кыйналбай кошуп окуй аласыз. Ошондуктан муундарды туура чыгарып үйрөнүшүңүз керек. Анан үчүнчүсү, өз алдыңызча окушуңуз керек болот. Экранда жазуулар чыгып турат. Сиз болсо биринчи, экинчиде устаз менен чогуу кайталагансыз, ошондой кылып өзүңүз кайталап окушуңуз керек. Өзүңүздү сынап көрүшүңүз керек. Чындап эле мен ушу алдыңкы уккан видеомдон пайда алдымбы, албадымбы? Албаган болсоңуз, видеону кайра башынан көрүп чыгасыз, кайра окуйсуз, ошентип сабакка даярданып барышыңыз керек болот. Анда биз сабагыбызды баштадык. Бул Кафирун сүрөсүнөн баштайбыз. А'удзу биллахи минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жакшылап угуп туруңуздар. Кул я. Биз Малим Саниде ушундай бөлүк сөздөрдү окуганбыз, ошондой эле бөлүк сөздөрдү окуп кете бересиздер, эч кандай кыйынчылыгы жок. Сиздер созулма аны да окугансыздар, созулма ини да окугансыздар. Чтоб биринчи сиздер чочубаш үчүн биз ушинтип бөлүп койдук, а. Сиздер Малим Саниде окугандай эле ушундай бөлүк эле сөздөр. Просто ошолорду бир аз кошуп алганда сиз кыйналып калып атпайсызбы? Кошкондо да кыйналбаш үчүн биринчи көзүңүздө бул деле жөнөкөй эле жазуу турбайбы деп билип алышыңыз керек да. Ошон үчүн биз буларды ушинтип бөлүп койгонбуз. Ошондуктан ар бир бөлүкчөнү туура окуп, так окуп, ошону кулагыңызга, көзүңүзгө көндүрүшүңүз керек. Азыр сиздер жөн эле угасыздар, мен окуп берип жатам. Я ай ю хал ка фи рун ла көрдүңүздөр, айынды чыгарышыбыз керек. Айын тамгасы боюнча биз Малим Сани сабагында да кеңири түшүндүрмө бергенбиз. Ошол жактан да бир сыйра көрсөңүздөр болот. Кимдин айын тамгасы чыкпай жаткан болсо, кимдики чыгып аткан болсо жакшы, чыкпай жаткандар дагы машыгышы керек. Тамакты кысабыз, Могул жерде хамзаны дагы чыгарышыбыз керек. Дегендер болушу мүмкүн. Эмес, деп чыгарышыбыз керек да. Башка, башка. Анан ага еще айынды кошушубуз керек. Депчи. Бу ду. Ошондо буду деп окуйбуз да. Бу ду ма та бу дун ва ла тум би ду на ма буд ва ла
чыгарыңыз жакшылап, хамза чыкпай аткан болсо ушул жерден чыгарышыңыз керек болот. Азыр мен сиздер менен чогуу кайталаганда ушул жерлерден жакшылап машыгыңыздар, на би дум ма бат тум ва لا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي дин. Эми мен менен окуйсуздар. Жакшылап ар бир бөлүкчөнү туура окуңуздар. Мен кандай окуп жатсам, ошондой кылып окушуңуздар керек. Өзүбүздүн мурдагы кириллица тамгадан жаттагандай кылып окусак болбой калат. Ошондуктан ар бир тамганы кандай мен түшүндүрүп жаткан болсом, ошондой кылып кайталаңыздар. Бул жерде не деп жазылып турат? Кул деп турат, Көбүбүз кул деп жаттап алган болушубуз мүмкүн. Кул дебеңиз, эми сиз тууралай турган учур келди. Бул жерде сиз Кул деп кы менен айтыңыз. Кул. Кайталаңыз. Кул. Я юхал деп жаттаган болушуңуз мүмкүн. Я деп эми созо турган учур келди. Созуңуз. Я ай. Хамзаны чыгарыңыз. Ай деп жаттаган болушуңуз мүмкүн буга чейин. Сиз эми хамза менен ай деңиз. Ай. Анан ай деп эле токтоп калбаңыз. Ай деп кармаңыз. Анткени бул жерде эмне турат? Бул жерде таштит турат. Ай. Ю. Көрдүңүзбү? Айга ю кошулат. Негизинен Куранда бир эле тамга жазылган. Сиздерге түшүнүктүү болсун деп бул жерде эки тамга экенин ачыкка чыгарып эки тамга кылып жазып койдук. Ошондуктан бул жерде эмне турат? Ай ю. Могога буну кошобуз. Ай ю. Хал дейт эми. Кичинекей бул жанагы жумшак ха менен айю хал деп жаттаган болушубуз мүмкүн. Эми хал дебеңиз, муну дагы оңдой турган учур келди. Бул бөлүктү сиз не деп окушуңуз керек? Хал деп окушуңуз керек. Хал. Ка фи махраждар тууралуу Маалим-Исаның китебинде түшүндүргөнбүз. Фа тамгасы үстүңкү тишти астыңкы эринге тийгизүү менен чыгат деп. Фи. Рун. Кийинки аятка кеттик. Ла. Ушул жерде кириллицадан ла а'буду деп жаттап алган болушубуз мүмкүн. Андай болсо маани бузулат. Ошондуктан муну да оңдой кетишиңиз керек эгерде туура эмес жаттаган болсоңуз. Ла деп созуңуз. Ла эми чындап оңдой турган кыйын жер келди. Жакшылап угуңуздар, жакшылап тууралаңыздар. Ла абуду деп эле кеткенбиз да. Эми абуду деп өткөнгө болбойт. Сиздер уже көрүп жатасыздар. Бул жерде абуду деп алиф менен жазылган эмес экенин. Бул жерде айн тамгасы турат. Айн тамгасын чыгарышыңыз керек. Не деп чыгарасыз? Хамзаны да чыгарышыңыз керек. Абуду деген болсоңуз эми хамзаны деп чыгарып, айнды деп кысышыңыз керек. Депчи. Көрдүңүзбү? Ла кайталаңыз. Айын тамгасы чыкпай жаткан болсо, ошого жакыныраак тармактарды иштетип көрүңүз. Тамак эми биздики көнгөн эмес да. Кээ бир р менен сүйлөбөгөн улуттар бар. Аларга р тамгасын чыгаруу кыйын болгондой, анткени тилин титиретип көнгөн эмес жаштайынан. Ошол эле сыяктуу биз тамагыбыздын ортосун кысып көнгөн эмеспиз. Настроениеңиз түшпөсүн, мен окуй албай турбаймынбы депчи. Сиз негизинен төрөлгөндөн бери тамактын кысып сүйлөй турган сөздү сүйлөп көргөн эмеспиз биз. Ошого айын тамгасын чыгаруу бизге кыйын. Бирок аны чыгарсак болот. Кантип чыгарасыз? Биринчи кофту айтып көрүңүз. Акко тамактын
жогору жагын кысып, айын тамгасы ортосунан чыгат. Анан жогору жактан бир аз түшүрүңүз дагы көрдүңүзбү? Коюнга бир аз жакыныраак айтыңыз. Анан аны жакшылап айтып калгандан кийин анан нени айтыңыз? Тамактын жогору жагын вообще иштетпей туруп, орто жагынан кысып көрүңүз да. Көрдүңүзбү? Ошентип деген сөздү дагы буюрса үйрөнүп кетсек болот. Анан ошого сөзсүз түрдө хамзаны да кошушубуз керек. Хамза болсо бул такыр эле түпкүр жагынан чыгат да. Айын болсо тамактын ортосун буу менен чыгарып жаткан болсок, хамза болсо тамактын төр жагын мындай туюк кылуу менен чыгат да. Мындай демдик кысып туруп, резко кое бергенде пах деген сыяктуу неме чыгат го. Ошол сыяктуу өпкөдөгү абаны түртүп кое бербей туруп, деп кое берсеңиз не болот? Деген добуш чыгып атат, тыбыш чыгып атат. Мына ушул тыбыштын атын хамза деп коет. Ушул чыгыш керек. Башка биздин айтып жүргөн буду деп эле окуй берсек болбойбу десеңиз, буду деп эле окуй берсек болбойт. Деп окушубуз керек. Деп окушубуз керек хамзаны. Баягы биз чочуп кеткенде дейбиз го. Же болбосо жок дегенде мисалы үчүн иштетебиз, туурабы? Ушул сыяктуу онтогон дейин десек болбой калат, себеби онтогондор деп деле онтогондор бар да. Бирок мындай резко бир неме болгондо, дем чыкканда ошол звук чыгат да. Депчи. Ошол звукту кармашыбыз керек. Ошондуктан муну не деп окуйсуз? Деп окуйсуз. Машыгыңыз Буга чейинки сабактарда бир аз жеңилирээк айтып келгенбиз, эми бир аз кыйнала турган учурлар келди. Себеби бардыгын эле жеңил кылып өтүп кете берсек болбойт. Себеби бардыгын тууралай кетишибиз керек эми. Жакшылап чыгарыңыз. Бул Кавсар сүрөсүндө да машыгабыз бул сөзгөчү. Бул оорураак сөз да. Эми кийинки сөз. Бу, ду, мэ, та. Жогорусу болсо, мунусу та экен, та. Машыгыңыз та. Чыкпай жатса, жанагы методго салып көрүңүз. Тақы деп көрүңүз, тагы деп көрүңүз. Бирок ушинтип эле мындай болбосо мындай кылып окуп кете берсем болот экен деп чечим чыгарып алып, өмүр бою так буду деп жүрө бербеңиз. Так буду десеңиз ал туура эмес. Ак будум, так будун десеңиз, өмүр бою сиз тажвидиңизди туура эмес окуп жүргөн болосуз. Ошондуктан мен сиздерге үйрөнө турган жолду гана айтып жатам. Ушинтип окусуң, мунун ордуна минтип окусаңар болот деген жол эмес. Жакшылап эсиңизге түйүңүз. Сөзсүз түрдө 3-4 күндүн ичинде болбосо негизинен 1 күндүн ичинде бул тамганы тамагыңызды көндүрүп чыгарышыңыз керек. Мисалга алганда эми бул албетте машыгуу менен келет, машыкпай койсоңуз келбейт. Кээ бирине көбүрөөк машыкканга керек болот. Мисалы үчүн телефонду, компьютерди деле биринчи сатып алып эле үйрөнүп кетпейбиз да. Аны баскылап көрө берип, бир жыл дегенде зорголордон бир профессионал чыгышы мүмкүн да. Нар жак бер жагын полный билем дегенчи. Ага чейин мисалы үчүн компьютерди кармап көрбөгөн адамга кармат койсоң эч нерсени жаза албайт. Телефонду кармап көрбөгөн адамга кармат койсоң эч нерсени жаза албайт. Ошол эле сыяктуу айын тамгасын айтып көрбөгөн адамга албетте бул оор. Бирок аракет кылуу менен, машыгуу менен бул деле жеңил тамгага айланат. Ошондуктан жакшылап машыгыңыз. Та. Бу. Дун. Ва. Ла. Мына жерде ан деп жазылып турса, неге деп окуп жатасың дегендер болушу мүмкүн. Мунун эрежеси бар. Сүкүндүү нун жана танвинде 4 эреже бар болчу. Изхар, идгам, иқлаб, ихфа деген эрежелер бар болчу. Аларды кийинки тажвид сабактарында буюрса кеңири түшүндүрөбүз. Сиздер азырынча деп окуп туруңуздар. Тум. Тум дебеңиздер, мына жерде ан деп жазылып турса, ан деп болбаңыздар. Мындайча айтканда, бул жерде ихфа деген эреже бар. Жашырышыбыз керек болот. Нени? Ны деген тамганы биз айтпай жашырабыз. Каерге жашырабыз? О та тамгасы каерден чыгат эле? Биз тажвид сабагында аны өткөнбүз. Та тамгасы тилдин учун үстүңкү тиштин түбүнө тийгизүү менен чыгарабыз дегенбиз. Демек, тилиңизди ошол жерге тийгизбейсиз, жакын алып келесиз, деп жакын алып келесиз дагы тум дейсиз. Вала
тум. Негизи улап окуганда ошондой болот, бирок азыр сиз улап окуганга шашпаңыз. Анткени сиз бөлүкчөлөрдү туура окуп билишиңиз керек. Сиз бөлүкчөлөрдү азыр туура эмес окуп жаткан болушуңуз мүмкүн. Бөлүкчөлөрдү туура эмес окуп жатып, улап окуганда эч качан туура результатка чыга албайсыз. Ошондуктан бөлүкчөлөрдү азыр туура окууну үйрөнүп жатабыз. Ошондуктан бөлүп бул жерде жазылып турат. Ошондуктан бөлүкчөлөрдү туура кайталаңыз. Тум, айын тамгасы дагы келди. Би, ду, на, мә, хамза менен айын оорураак. Көңүл буруп кайталаңыз. Буду, ва, ла, на деп созбоңуз. Анткени бул экинчи алифтин үстүндө Куранда сиздерге көрсөтөм, созулбай турган белги келет. Ошондуктан на деп созбойсуз. Бул жазылып, бирок окулбай кала турган тамгалардан. На, би, дум. Неге дум дедим? Неге дун дебедим? Анткени бул жерде идгам эрежеси жүрөт. Нун же танвин мим тамгасына жолукса, ны мыга алмашып кетет. Ошондуктан дум деп окуйм. Дум. Сиздер дагы ошентип кайталаңыздар. Дум деңиз. Кармаңыз. Депчи. Дум. Мә. Бат. Неге бады деп турсам, неге бады дебей, бат деп мен ты кылып жатам. Бат. Бат. Просто бул жерде шыбыраак звук чыгарбайса, бат. Анткени бул жерде идгам болуп кетет да, кошулуп кетет өзүнүн кийинки моногу ты деген тамгага. Ошондуктан бат, тум, бат, тум. Көрдүңүзбү? Бат, тум. Анан өзүңүзчө окуганда абады тум десеңиз туура эмес болуп калат. Абады тум дебей, абат тум. Идгамды билдиришибиз керек болот. Негизинен азырынча бөлүп окуй бериңиз. Анан Куранды ачып дагы сиздерге түшүндүрүп беребиз. Ва, ла, тум, айынга машыгыңыз. Би, ду, на, мә, ах дебеңиздер. Машык үчүн айтсаңыз болот, бирок окуганга келгенде ах деп окубаңыздар. Тилим келбей атат деп эле ах деген дешибиз мүмкүн, же буду деп өтүп кетишибиз мүмкүн, тегиз элечи. Туура окуу баары бир айынды чыгарууга токтолот. Көз каранды. Айынды чыгарууга көз каранды. Буду. Буду. Бул жерде биз сүкүн кылабыз. Анткени вакыф кылабыз. Буду дебейсиз, буду деп калкала кылып бүтүрөсүз. Буду. Кайталаңыз. Буду. Анткени бул жерде аят бүтөт. Буду. Ла. Кум. Лакум деген болсоңуз тууралаңыз. Лакум. Кафа. Кум. Ди. Ну. Кум. Ва. Ли. Я. Дим. Эми окуп бүттүк, кайталап бүттүк окшойт. Эми Куранды ачабыз дагы, Куранда жазылган тамгаларды дагы ушинтип окуп чыгабыз. Биз сиздерге азыр бөлүп көрсөттүк.
эми бул жакта уланып бөлүнбөй турганын дагы ушинтип окуй алышыбыз керек. Бул жакта дагы бөлүкчөлөрүн туура окуй алсак, анан кийин сөздөрүн дагы туура кошо алабыз. Ошондуктан бөлүкчөлөрдү биринчи окуп чыгабыз да. Мурдагы сабактарда өткөндөй муунга бөлөбүз. Тамгалардын аракетине жараша, тамгалардагы аракет канча санда болсо, муун дагы ошончо санга бөлүнөт. Жакшылап караңыздар. Бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 аракет бар экен. 8 фатха замма касра бар экен мындайча айтканда. 8 а и у бар экен. Ошого жараша биз 8ге бөлөбүз. Кандай кылып бөлөбүз? Эми карайбыз. Жогоркуда биз бөлүп жазганбыз, ошондой эле кылып окуй беребиз. Эч кандай коркунучу жок. Кул. Сиздер караңыздар, анан мен аркамдан дагы бир жолу окуп берем, ошондо кайталайсыздар. Азыр биринчи карап алыңыздар. Кул. Я. Мен бул жерди создум. Көңүлгө түйүп туруңуздар. Ай. Хамзаны билдирдим, а депчи. Ай. Анан иядагы таштитти дагы билдирдим. Ай. Ю. Ай. Ю. Аю хал деп жаттаган, бир эле ый менен жаттаган болушубуз мүмкүн, ошол туура эмес болуп калат. Ай. Ю. Хал. Хал. Лыга секирдим, Хал. Ка. Мо кичинекей алиф созулат. Ка. Фи. Рун. Көрдүңүзбү? Канча муунга бөлдүк? Кул 1, я 2, ай 3, ю 4, хал 5, ка 6, фи 7, рун 8. 8 муунга бөлүндү. Эми кийинки аятты караңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бул дагы 8 муунга бөлүнөт экен. Значит, кийинки окуйбуз. Жакшылап караңыздар. Кайталап алаксып кетпеңиздер. Кайталай турган өзүнчө менен кайталайсыздар азыр бир сире окуп бергенден кийин. Ла создума? Анткени алиф созулат бул жерде. Анан муну көп узакка созуш керек болот. Себеби малим сенде да бул нерселерге белгилерди түшүндүрө кеткенбиз. Ушундай толкун сызык келсе, алар 6 аракет өлчөмүндө созушуңуздар керек болот. 6 аракет дегени мисалы үчүн колуңузду көтөрдүңүз, түшүрдүңүз, 2 аракет, кайра көтөрдүңүз, 3-чү аракет, кайра түшүрдүңүз, 4-чү аракет, кайра көтөрдүңүз, 5-чи аракет, кайра түшүрдүңүз. Бул 6-чы аракет болуп атпайбы? Ошондой ошого канча убакыт кетти, мисалы үчүн ошончолук 6 кыймыл өлчөмүндө деген сөз да. 6 кыймыл өлчөмүндө созушуңуз керек бул жерлерди. Ошондуктан ла деп созосуз, ла а жанагы биз кыйналып аткан жер ушул. Сиздерге бөлүп жазып бердим эле го. Биринчи алдыдагы неме сөздөрдөчү. Ошол ушул деп кыйналып аткан жерибиз. Айында ошондой кылып чыгарышыбыз керек да. Бул жерде абуду деп өтүп кеткен болушубуз мүмкүн, ошол туура эмес болуп калат. Ошондуктан муну деп чыгарышыбыз керек. Бу ду ма та бу дун. Көрдүңүздөрбү? Мынтип бөлүп окутуунун дагы бир максаты көбүнчөбүз кыйналып кетип эле кийинки тамганы таппай калып, ал тамганы тапкыча бул жактагы тамганы созо турайын деп эле созуп алабыз да. Ошондой созбошубуз керек да. Та деп туруп, кайсыл тамга эле р биле деп ойлонуп туруп, же д биле деп ойлонгончо муну бу деп отура беребиз. Ошол туура эмес. Анткени бул жерде бир эле кыймыл өлчөмүндө созулат бул. Бу деп эле созулат. Бу десеңиз уже эмне болуп кетип атат? Ал жакта уже 7-8 кыймыл өлчөмүндө созуп атасыз. Ал туура эмес. Ошондуктан бир эле кыймыл созулат. Бу. Айында чыгара албай атып та десеңиз дагы туура эмес да. Бир аракет турабы, ал бир эле кыймыл өлчөмүндө созулат. Муну окшогон созуунун белгилери келсе же созулма тамгалар келсе, анда ошондо
4 кыймыл же 6 кыймыл өлчөмүндө созсоңуз болот. Сиз бул жерде эмне кыласыз? Бир эле кыймыл өлчөмүндө созушуңуздар керек. Ошондуктан ар бир аракетти дагы туура аракеттерди созбой окуп, созо турган жерлерди созуп окуп машыгыңыздар. Азыр бөлүкчө кылып окуп берип жатканда. Бу дун. Эми муну созушубуз керек. Көрдүңүздөрбү? Дун деп созушубуз керек. 2 кыймыл өлчөмүндө созушубуз керек бул жерде. Анткени бул жерде эмне болуп атат? Созулма тамга турат. Ошондуктан муну дун деп койсоңуз болбой калат да эмечи? Дун деп созушуңуз керек. Канча? Муунга бөлдүк. Ла 1, а 2, бу 3, ду 4, мә 5, та 6, бу 7, дун 8. Кийинкисине кеттик. Ва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Муунга бөлөт экенбиз. Жакшылап караңыздар. Ар бир бөлүкчөнү туура чыгарышыңыздар керек. Ал үчүн азыр туура угуп алыңыздар биринчи. Ошо угуп алгандай кылып анан менен чогуу кайталайсыздар. Ва дегенсиз. Анткени бул жерде бир эле кыймыл өлчөмүндө созулуш керек. Ва деп эле. Ва. Ла. Эми мына жерде 6 кыймыл созосуздар. Анткени созулма тамганын белгиси турат. Эми созулма тамгалардын маттын түрлөрү бар. Ал эрежелерди азыр айтсак эртерээк болуп калат. Сиздер анткени жаңыдан Куранга түшүп, Куранды окуп кетүү максатында окуп жатасыздар бул курсту. Ошондуктан азыр маттын түрлөрү деп алсак, анысы эмне болду экен деп ал жака бир аз чарчап калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан толкун сызыкка карап эле, толкун сызык болгон жерде мен ушинтип созушум керек турбайбы деп созуп туруңуздар, Ла 6 кыймыл өлчөмүндө созосуздар. Ан дебеңиздер. Анткени бул жерде нун тыга жолукканда ихфа болуп жашырылып калат. Тум. Бидуна деп жаттаганбыз. Эми бидуна деп окубаңыз. Мунун айын экенин көрүп туруп бидуна деп аткан болсоңуз, б тамгасын сы кылып окуган сыяктуу эле иш болуп калат да. Бис деп турса сис деп окусаңыз болбойт да. Ошол сыяктуу муну айын болуп тургандан кийин эми аны деп окусаңыз болбойт. Эми аны айын кылып окушуңуз керек. Депчи. Деп кыйналып албаңыз, албетте. Биринчи айындын башын эле чыгарып коесуз. Анткени айындан кийинки алиф турат. Алиф дагы айын болуп окулбаш керек да. Соз десе биротоло айынды созо алабыз да. Бидуна десек дагы болбой калат. Ошондуктан көрдүңүзбү? Бүттү. Анан кийин кайра ага өтөбүз да. Би ду на мә буду. Көрдүңүз, эми канча муунга бөлүндү санап чыгалы. Ва 1, ла 2, 3, тум 4, 5, би 6, ду 7, на 8, мә 9, 10, буду. Не болду? 11 болду. Кеттик кийинки аятка. Жакшылап ар бир муунду жакшылап угуңуз. Ушундай окулат турбайбы деп угуп туруңуз. Ва ла на. Көрдүңүзбү? На десеңиз да болбой калат. Анткени бир эле кыймыл өлчөмүндө созулуш керек. Деп элечи. Бир кыймыл созуу деп эсептелбейт да. Бир эле кыймыл өлчөмүндө окулушу керек. На. Көрдүңүзбү? Хамза чыгыш керек. На дебеңиз эми. Хамза башка, башка, башка да. Бул дагы, муну дагы сиз деп эле, ана деп эле окуп аткан болсоңуз, анда бул дагы тыны х кылып окугандай кеп болуп калат да. Таш деген сөздү хаш деп окусаңыз не болот? Болбой калабы? Ошол эле сыяктуу ана деген сөздү сиз ана десеңиз болбой калат да.
Ошондуктан мунун хамзаны дагы чыгарышыңыз керек. А депчи. На. Көрдүңүзбү? На. Би. Дум. Бәт. Тум. Ошон үчүн муну эрежени билдириш үчүн Куранда, мусхафтарда, мусхаф деген эми Куран дегени да. Курандын арабча аталышы мусхаф деп коет. Куран китептин. Мунугу д окулбай сразу тыга алмашып кеткендигин түшүндүргөн да бул жерде. Ошондуктан ты кылып окуйсуздар муну. Бәт тум. Көрдүңүздөрбү? Бәт тум. Кийинки немелерге кеттик. Ва. Ла. Тум. Би. Ду. На. Буду. Булардын бүт бардыгын жогорку аяттарда сиздерге машыктырдым. Ошондуктан кайра кайталай бериштин кереги жок. Ошондой кылып чыгарыңыздар. Ла. Кум. Ди. Ну. Кум. Ва. Ли. Я. Дин. Мына олардын бүт бардыгына не болду? Созбой турган жерлерди созбошуңуздар керек. Ла кум динукум десеңиз болбой калат. Ла. Кыраатка салам деп эрте кыраатка салгандын зыяны ошол да. Кыраатын келиштирип окуйм азыр деп туруп бүт созбой турган жерлерди созуп, созо турган жерлерди созбой саласыз да. Себеби сиз өзүңүздүн оонуңузду ал жерде главныйга коесуз. Негизги Курандын эрежесин главныйга койбойсуз да. Ошондуктан кыраатка салышка шашпаңыз. Кыраатка салбай эле окуй бериңиз. Главный эреже сакталыш керек да. Ла кум ди ну кум ва ли я дин деп созбой турган жерлер созулбай окулуш керек. Созо турган жерлер монтип созулушу керек. Сиз өзүңүздүн кыраатка эптейм деп кыраатыңызга түшпөй калган жерлерде созулма жерлерди кыскартып, созулбай турган жерлерди созуп салышыңыз мүмкүн да. Ла кум динукум валия дин депчи. Анда эмне кыраатыңыз сонун болду, бирок Куран туура эмес болуп калды да. Ошондуктан кыраатка шашпаңыздар. Улап окуганга дагы шашпаңыздар. Биринчи ушинтип ар бир бөлүктү туура созо турган жерин созуп, созбой турган жерин созбой окууну үйрөнүңүздөр. Ошондуктан ла кум ди ну кум ва ли я дин деп туура окууну үйрөнүңүз биринчи. Эми кайталап баштаңыз мен менен чогуу. Кул. Көрдүңүздөр, эми кул деп окуңуз муну. Анткени коф турса, сиз аны к деп окуткан болсоңуз, кафка алмаштырып. Бул жанагындай ташты хаш деген сыяктуу сөз болуп калат да. Анда болбой калат. Кул. Я. Ай. Кайталаңыз мен менен чогуу. Не дедим? Ай дедимби же ай дедимби? Мен ай деп атсам, бул жерде хамза турган болсо, мен окуп атам да хамзаны. Сиз болсо ай деп аткан болсоңуз, бул дагы жанагындай ташты каш деген сыяктуу сөз болуп калып атат да. Ошондуктан ташты таш деп окуш керек болгондой, айды ай деп окуш керек. Ай деген сөздү ай десеңиз болбойт эми. Ай. Ю. Хал. Муну бияка коштуга хал дебеңиз. Созулма турбайбы депчи. Анткени эреже боюнча мунугу окулбайт деген сөз. Мунугу дагы өзүнөн кийинки тамга сүкүндүү болсо окулбай калат алиф созулма тамга дагы. Ошондуктан хыдан сразу бир эле кыймыл менен секиребиз. Хал деп элечи. Хал. Кайталаңыз. Хал. Хал дебеңиз. Анткени бул жерде ха тамгасы турат. Ха же хо эмес. Хал. Хал. Ханы чыгарыңыз. Ха. Чыгара албай жатсаңыз, видео сабакта бар, ошол эле YouTube каналда. Ха тамгасын чыгаруу боюнча менимче бир 7-8, 9 сабакта болсо керек, карасаңыз, буюрса ошол жерде ха тамгасын атайын машыгуу сабагы бар.
ошондо машыгып алсаңыз дагы болот. Хәл кә фи рун. Кайталаңыз. Кә созушуңуз керек бул жерде. Анткени могу кичинекей алиф дагы созуунун белгиси, а? Кә. Кайталаңыз. Фи рун. Лә. Кайталаңыз. Кайталаңыз. Бу. Ду. Мә. Та. Бу. Дун. Ва. Лә. Кайталап келатасызбы? Лә. Ныга келгенде, анагы тилиңиздин учун мына тиштин түбүнө жакын алып келесиз. Бирок 2 мм, 3 мм тийгизбейсиз, а? Тум. Тум. Би. Ду. Созушубуз керек, а? Муну ду деп окуябыз да. Ду. На. Мә. Буду. Ва. Лә. На. Би. Дум. Көрдүңүзбү? Ны эмес, бул мы болуп окулат деген сөз. Муну жерде таштит болуп калган да. Дум. Кайталаңыз. Дум. Мә. Бәт. Этегин туюк кылып бүтүрүп туруңуз, а? Бәт деп тилиңизди кой берип, звуктарды чыгарып ийбеңиз. Бәт. Тум. Ва. Лә. Жанагындай, а? Тынын чыга турган жерине жакын алып келесиз тилиңизди, бирок тийгизбейсиз. Тийгизсеңиз ты чыгып калат да, әт болуп калат анда. Тум. Би. Ду. На. Мә. Буду. Ла. Кум. Ди. Ну. Ну деп турат. Болду, ну дебеңиз. Ну. Дини созуңуз бирок. Ди. Динукум деп жаттаган болушуңуз мүмкүн мурда. Такыр жаттаган болсоңуз, туура жаттаңыз азырдан баштап. Мурда жаттап алган болсоңуз, оңдоңуз. Ди. Ну. Кайталап келиңиз. Ну. Кум деңиз. Кум. Ва деңиз. Валиядин деп жаттаган болушуңуз мүмкүн. Ва дебеңиз эми. Тишиңизди эринге тийгизбеңиз. Ва. 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 Ли. Я. Дин. Көрдүңүзбү? Ушундай кылып эми бүттүк.
Эми ушундай кылып сиз окуп чыгышыңыз керек. Мен унчукпайм, сиз окуңуз. Окуп бүткөн болсок, азыр мен буларды бөлүкчөгө бөлбөй улап окуп берем. Ошо бөлүкчөлөрдү улап окуйм да. Жакшылап карап туруңуз. Анан мен да сабакта улап окуп берсем болот экен деп сабакка барып улап окубаңыз. Сиз улап даярданбаңыз, анткени сиз бөлүкчөлөрүңүз азыр туура эмес болушу мүмкүн. Улап окуганга тем более даяр эмессиз. Ошондуктан сиз бөлүк кылып окушуңуз керек. Улап окусаңыз сиз сабактан өтпөйсүз. Сизди эч ким деле мактабайт, зор улап окуттуң деп. Ошондуктан сиз улап окуп алышыңыз керек. Мен дагы бир жолу эскертип коеюн, Бирок мен келечекте кантип улап окуп каласыз, ошону гана сизге түшүндүрүп берем. Азыр туура окусаңыз, туура бөлүкчөлөргө бөлүп, ар бир бөлүктү так чыгарсаңыз, сиз буюрса курсту бүткөндө келечекте кантип туура окуп каласыз, мен ошону гана сизге визуализация кылып берем. Ошону жакшылап угуп туруңуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Бөлгөндө кандай созулган болсо, бөлгөндө кандай окулган болсо, улаганда да ошолор эле мындай эле биригип калыш керек. Анан бөлгөндө башка, улаганда башка болгон болбой калат да. Бөлүп атып сиз азыр туура окудуңуз да, анан улаганда созбой турган жерлерди созуп кетсеңиз болбой калат. Ошондуктан бөлүп окуганга жакшылап машыгып келиңиздер буюрса, улап окуй турганда учурлар келет, кыраатка сала турганда учурлар келет. Ага чейин биз жакшылап азастан аракет кылыш керек. Главный ошол сабакты тыштабай, жакшылап аракет кылыңыз иншалла. Алла таала мүмкүнчүлүк берет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.